В Кыргызстане Можно ли сказать, что у нас уже... мы работаем в прямом эфире. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде ток-шоу кыйын. Куш келипсиздер. Негизи ушу кыйын долбоорунун алкагында биз Кыргызстандын 7 дубанынан кыйын ушу позициясы бар, элетте өзүнүн ишин мыкты алып барган адискөй биздин айымдарды Бишкекке чакырып тренингди өткөрүп, ушу тренингден кийинки эфирлерди ушул жерге аянтча түзүп, элеттин үнүн жеткиргенге биз өзүбүзгө максат койгонбуз. Ошол максатка Кудай буйрса ушу 5 жыл болду. 5 жыл бою биз силер үчүн ушу элеттин үнүн жеткиргенге иштеп келе жатабыз. Ушул бул таптада бизде Жалал-Абадтан, Таластан, Бишкектен кыздар келип турат. Бүгүнкү эфирге ошо биздин кыздарыбыз келип, силер менен өзүнүн оюн бөлүшкөнгө даяр. Саламатсыздарбы? Биз менен Барчин Аманова, Энелер Лигасы коомдук фондунун төрайымы, Жаңыл Расулжан кызы, Заманбап эл аралык университетинин окутуучусу жана Айчүрөк Боргемикова, аялдар демократиялык тармагынын мүчөсү. Саламатсыздарбы? Негизги биз бүгүн көтөргөн тема бул жаштарга арналат. Биз бардыгыбыз ойлойбуз, ушу жаштар биздин келечегибиз деп, анан жаштарга чын эле биз чоң үмүт артып турабыз. Бирок ошол биздин жаштарыбыз кандай өзүн алып барып жатат жана чын эле биз үмүтүбүздү актай алабы деген суроо коюлуп келет. Анткени акыркы ушул жылдары жаштарда өзүнүн мындай чечкиндүүлүгүн жана өзүнүн мындай айтып келсем келечекте биз үмүт кылган мындай күчтүү инсандар болот деген үмүтүбүздөн кичине үзүлүп жатабыз десем жаңылышпайм. Анткени биздин көп жаштар, азыркы өзгөчө бийликке келген жаштар өзүнүн башка жагынан көрсөтүп атканын көрүп атабыз. Көп жаштар пара менен кармалып атат. Көп жаштар коррупция менен аралашып атат. Көп жаштар бийликтин эле сөзүн эле сүйлөп эле өзүнүн мындай элге кызмат кылам деген нерсесин көрсөтпөй келип жатат. Эл ошо бийликке же кызматка келгенге чейин сүйлөгөн сөздөрүн менен азыркы сөздөрүн айтып аткан сөздөрүн салыштырсак, чын эле асман менен жердей болуп келе жатат. Эмнеге ушундай болуп жатат? Эмне үчүн биздин жаштар чын эле биздин үмүтүбүз болбой жатат? Албетте бул баарына тиешелүү эле эмес. Бирок көрүнүктүү мына ушул балага мен деген үмүтүмдү артам деп айткан инсандар, чын эле биз көтөрмөлөп келе аткан инсандар биздин үмүтүбүздү актабай жатат. Бирок ошол эле учурда азыркы өсүп келе жаткан башка биздин жаңы муун аларга мындай тараза болуп келе жатат да. Алар чын эле ошолор артты карабай, алдыны карап, аябай көп нерсени деген бизди үйрөтүп атат да. Ошолор тууралуу да кеп кылсак, анткени чын эле Кыргызстан кимге таянат? Биз эл, ушу биздин муунубуз кетип барат деп атпайбы? Биз кимге таянабыз деген суроо да жаралып келет. Кандай деп ойлойсуздар? Мындай маселе туура коюлдубу же мындай кандай деп айтсам, биз кичине драмага өтүп кеттикпи? Чын эле биздин жаштарыбызга болгон үмүт барбы же мындай биздин жаштар азыр мындай башка муунду күтө туралыбы дегендей эле да. Анткени көп айтып кетчү эмес беле, ушу 90-чу жылдык жаштар мына азыр келди, ошолордун азыркы доору деп атабыз да. Ошо 90 жылдык жаштардын баары азыр келип, азыр алар деген бизди башкарып атат. Анан башкарып аткан кезде биз ошо көрүп атабыз да, кемчиликтер аябай көп чыгып атат. Анткени билимсиздик аябай күчөгөн. Көбүнчө жаштар азыр керек, айлык болсо деген эң жогорку айлык коюп бергиле. Анан мындай окуганга умтулушпайт. Эмне үчүн ошондой болуп жатат? Анан бизге кандай таасирин тийгизип атат? Ошол тууралуу да биз бүгүн сүйлөшсөк. Барчын, сизден баштабайлыбы? Сиз кандай баа берет элеңиз азыркы мындай бардык жаштарга эмес? Анткени биз азыр ошо элитаны карап атабыз да.
лидерлерди карап атабыз. Анткени биз ошолорго үмүт кылып атканбыз да. Анан ошолор келгенде эмне өзгөрдү? Сиздин жанагы сурооңузга жооп берсем, туура атадыкпы, туура эмес депчи, менин оюмча бала деген нерсени кайсы тарабынан карабай эле, кайсы суроону койбой эле бул туп-туура болот. Себеби бала бул биздин келечегибиз. Азыркы муундар жакшы тарбия алмайын, жакшы фундамент алмайын, биздин келечек жок. Биздин мойнубузда өтө чоң жоопкерчилик бар. Себеби биз урпактарыбызга эмнени калтырабыз? Анан мен өзүм профессиям боюнча педагогмун. Жогорку окуу жайларда иштеп жүргөндө мен студенттерим айтып калчу да, кээде биз деген азыркы жаштар, силер ушундайсыңар деген сөздөрдү угуп калабыз деп таарынычтарын айтчу. Анан менин оюмча азыркы жаштарды биз тарбиялап атабыз. Биз кандай жашты тарбияласак, ошондой мамиле алып атабыз да. Мисал үчүн бизди ким тарбиялады? Бизди биздин ата-энелер тарбиялады. Демек, алар бизди жакшылап тарбиялай алды. Мындан келди, ошол 90-жылдардан баштап биз деген бир нерсени колдон чыгарып ийгендейбиз да. Мына ошонун азыр жыйынтыгын азыр көрүп атабыз. Чындап эле сиз айткандай бул нерсе бардык жаштарга тиешелүү эмес. Бир алдыга умтулган, алдыга жөн эле умтулбастан меники болсун, мен үчүн болсун деп аткан жаштар чыгып атат. Алар мисалы үчүн жогорку жумуштарга барып алып, өздөрүн терс жактан көрсөтүп атат. Ал эми андан жашырактары болсо, дагы эле ошол тажрыйбам вузда иштеп жүргөн кездерде көңүл бөлөмдө баланын ою, ошол студенттин ою мынтип ойлойт да, мына мен азыр окууну бүтсөм, дипломду колго алсам, ушу бир чоң кызмат, бир жакшы бир 2-3 миң долларлык маяна кабинет күтүп тургандай эле мамиле кылат да. Анан сурайсың, ай, сен түшүнүп атасыңбы, сага деген ал үчүн жеткен үчүн мынанча нерселерди, этаптарды ашып өтүшүң керек, сен деген сапаттуу билимиң болуш керек, сен аракет кылыш керексиң. Эмне үчүн ошондой болуп атат? Себеби дегенде, ар бир бала биринчи тарбияны үй бүлөдөн алат. Ошол үй бүлөдөгү фундаменттин жоктугунун айынан ушул нерселер пайда болуп атат деп, менин биринчи нерсени, жоопкерчиликти мен үй бүлөгө коет болчумун да. Туп-туура да. Ошо 90-жылдагы биз өткөрүүбүдүк деп атпайбызбы? Биз эмес эми, албетте ата-энебиз, анткени ошол 90-жылдагы Советтер Союзу кулаганда ата-энелерибиз башка нерсе менен алек болчу. Бизди бардыгыбыз бизге бергенге убакыт жана мүмкүнчүлүк болгон, бизден кийинки төрөлгөндөр мээримсиз өсүп калган балдар деп айтсак болот, ушу 90-жылдагылар. Анткени ата-энебиздин убакыты да мүмкүнчүлүгү да жок болчу. Ошондой жакшы мээрим берип, сүйүп, ошо үй бүлөнү жакшы караганга. Анткени бардыгыбыз билебиз кандай оор абалда Кыргызстан ошондо жашап калган. Албетте бул да аябай чоң таасирин тийгизген. Бирок ушу барчын айткандай эле бизде мага жумушка аябай көп жаштар келет. Мен чын эле аябай көп жаштарды тарбиялайм. Бирок жаштар келгенде дароо эле маянасын сурайт да. Анан деген сен билесиң да, ошо тажрыйбасы жок. Билесиң, албетте бул жаш али. Мындай жоопкерчиликтүү жумушка дароо эле кое албайсың, анткени ага билим керек, тажрыйба керек, анан жоопкерчилик керек. Бирок ошого карабастан жаштар дароо эле ушу маянасын эле эң негизги алардын койгон талабы маяна чоң болуш керек. Чоң болуш керек, а калгандын баары талап эмес да. Албетте биз ойлонуп калабыз да, жаш эмне болуп калган булар депчи. Бирок ошол эле кезде биздин жаштардын мындай максаты жок деп, максаты ушу акчада эле деп айтсак болобу же болбой калабы? Азыр тема негизи актуалдуу. Анан баса белгилеп кетиш керек. Бул жерде сиздер айткандай бул бардык жаштар эмес, бир кандайдыр бир топ жөнүндө айтып атабыз да, ошол жаштардын арасында бөлүнүп
кимдир бирөө бир бийлик жаатында, кимдир бирөө лидерлик жаатында кандайдыр бир терс сапаттарын көрсөтүп койгон жаштар жөнүндө сөз кылып атабыз да. Эми максаты жок дегенде, балким максатты туура эмес коюп жаткандыр деген да келип суроо бар да. Анткени алар жаштар, алардын максаты балким жакшы келечекти куруу, эртең өзүнүн балдарына жакшы коомго шарт түзүп берүү, же болбосо мыкты бир мамлекетти өнүктүрүү деген максатты, же алардын максаты сиз айткандай бүгүнкү күн менен эле жакшы акча табып, элдин алдында мындай көрүнүктүү кызматтарда иштеп, акчалуу болуубу? Ушул нерсеге келип такалат, анан ошонун жыйынтыгы менен анын аракети болуп атат да. Кээ бир арасында бар ушундай жаштарыбыз бүгүнкү күндө чынында эле мындай акчага көбүрөөк кызыгып баратат да. Мисалга билим берүү тармагында деле ошол өзүнүн кесибинин мыктысы болгонго аракет кылбайт, бирок жайкы каникулда чет өлкөгө барып иштесең, ошол программа менен моундай акча табып келесиң десе, ошого аракетти кылат. Тилди үйрөнөт. Кыска убакыттын ичинде аракетти кылып барып, ошол жыйынтыкты көрсөтүп атат да. Балким бул кыска мөөнөттүү муктаждыктарын канааттандырып жаткандыр. Бирок анын келечеги, биз айтып атпайбызбы жана бала тарбиялаганда ортодо боштук кетип калды депчи. Эми бул болуп калды, биз аны оңдошубуз кыйын. Андан кийинки катачылыкты кетирбешибиз керек да. Ошон үчүн бул нерсеге ошол эле үй бүлө, ошол эле балким билим берүү тармагы же чөйрөбүз таасир этип жаткан болушу мүмкүн да. Ага эмнеге биз мындай таасир эте албай атабыз? Анткени жоопкерчиликти алуудан качып атабыз. Ошол эле ата-эне бул окуу жайга жоопкерчиликти түртөт. Окуу жай балага түртөт же ата-энесине түртөт. Кандайдыр бир себептерди шылтоо кылат да. Бала өзү эмне дейт? Бизге шарт жок. Бизге мүмкүнчүлүк жок деген нерселерди айтат да. Ошентип отуруп биз баарыбыз жоопкерчиликти өзүбүздөн түртүп эле кайдыгер мамиле кылгандан улам, балким бизде коомдо ар кандай ушундай жыйынтыктарга жетип атабызбы деп ойлойм да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Азыр эми жаштардын жогоруда булайым айтып өткөндөй ар бир катмары болуп атпайбы? Саясатка кеткен катмар бар, билимге кеткен катмар бар, коомго жөн гана бекер отурганча бекер иште деген принципте жүргөн дагы жаштар бар. Бул ар бир катмардын өзүнчө жаштары болуп, андан кийин кээ бирлери эме болуп атат да, басымдын баардыгын акчага байлап коюп атышат да. Келечегинин баардыгын акчага байлап коюп атышат. Эме убакыттын таардыгы деп элечи. Мурдагылар китеп окушкан. Азыр интернетке көп көңүл буруп атышат да, соцсеттерге көп көңүл бурушуп эле көп убактысын ошол жака коротушат. Ар кимдин жашоосуна кызыгышат. Ошондой жашоодо жашасак экен, көрсөк экен, кымбат машина тепсек экен, ошо креслого барсак экен деген эле көп жаштардын тобунда ушундай саясат жүрүп атат да. Эмне үчүн жөн гана жашаш керек, татыктуу жашаш керек, татыктуу келечекти түзүш керек. Мисалы биз да жашпыз. Биз да азыр колубуздан келишинче, аракеттин болушунча коомго таасир жардамыбыз тийсе экен. Мисалы ар бир адамдын үй бүлөдө аткандай эле бардык нерсе үй бүлөдөн башталат экен да. Үй бүлөдө чөйрөң кандай болсо, ошондой чөйрөгө алып барат. Ошон үчүн биз коомду жакшы жагын өзгөртөбүз десек, кайра эле билимге барып такалабыз да. Туура билим алуу, туура тарбия алуу депчи. Анан азыр көбүнчө эми бар, сиздер айтып аткандай, батыраак жете калсам. Мага бул маяна жетпейт, мынча маянада иштесем. Сен өзүң кимсиң деген вопрос суроо беришибиз керек да. Сен ошого татыктуусуңбу? Ошол кызматка татыктуусуңбу? Ошол акчаны алып атканда ошо деңгээлди билесиңби ошол өз адистигиңди? Жок. Эптеп биз университетти бүтүшүбүз керек, дипломду колго алдык болду. Биз ушунча акчаны табышыбыз керек, өйдө жыла беришибиз керек. Бүттүгү тепкич менен өтүүдөн коркушат дагы, тепкичтин биринчи тепкичинен башка тепкичке секирип кетүүнү каалашат да. Анан баары эле өзүнүн репутациясына терс таасирлер тийип калат да. Мурда деле карасачы, канчалаган мыкты адамдардын басып өткөн жолу кандай гана кыйын болгон, Азырына
мыкты адамдар деп бир убакта бир жашты көрөбүз да, азаматсың, ушундай кылып атат депчи. Анан эртең карасаң эле ал уже өзүнүн аты жаман терс жагынан чыгып калып атат да. Ошон үчүн кыска жолду эмес, мындай жемиштүү жолду тандайлычы дейм да жаштарчы. Жемиштүү, ар бир кылган ишибиз жемиштүү болсун депчи. Мен да кошумчалап кетейинби? Биз азыр ушул проблемный жактарын айтып атпайбызбы? Негизи эми уккан киши туура түшүнүш үчүн жаштар деле түрдүү. Мисалы ошол эле жаштардын ичинде элден сурулуп чыгып, эч кандай проблемаларга карабай өздөрүнү өстүрүп, бизге үлгү болчу жаштар көп да. Мисалы азыр чет жакаларда иштешип, миллионный оборот менен фирмаларды ачышып, биз өмүрү ойлобогон нерселерге жетип аткан жаштар бар. Эми кана эми ошол жаштар бул жакка да салымын кошуп, мен айтайын деген нерсем, ошентип биздин келечектин муундары, жаштар чет өлкөгө качпай, биз ошондой мүмкүнчүлүктөрдү өзүбүздө түзсөк да. Кана эми Кыргызстанда иштеп, Кыргызстанда могул фирмага ишке кирдим деген нерсе аябай престижный болуп калса, ошол нерсени биз түзмөйүнчө биз өзүбүздүн рейтингди өстүрө албайбыз. Ал үчүн мына бул айымдар азыр эле айтып кеткендей, биринчиден эң биринчи үй-бүлөнүн ичиндеги атмосфера, үй-бүлөдөгү мамиле, анан билим берүү тармагы. Мен бир канча жыл мурда Москвага барып, командировка менен барып, ошол жерден биздин мигранттар менен сүйлөшүп калдым да. Анан сурасам, бир 100 чакчы кишинин ичинен болгону эле бир 5-6-сунун бала чакасы жанында экен. Калгандары бул жакта түшүнүксүз да кантип өсүп атат. Анан уялбай эле сурадым, ошондо силер канча акча жибересиңер? Канча акчага ушул жакта иштеп жүрөсүңөр десем, бир 30-40 миңден ушуну эле тегерегинде экен да. Анан мен мугалим болгондуктан айттым да, силер деген 100 миң жибересиңерби, 500 миң жибересиңерби? Баланын бешенесинен сылап, кечинде бетиненөөп, жакшылап уктатып, эртең менен күчүгүм, көлөкөм деп ойготуп, тамагын берип, мектепке жибергенден ашык байлык жок. Силер койт кийин миллионер болгула, ошол нерсенин орду толбойт, себеби жаш балакат кезинде эмнени албай калса, ал эч качан толбойт да. Ошондуктан мен бул жерде биринчи үй-бүлөгө коет болчумун, жоопкерчиликтичи. Анан үй-бүлө деле ар кандай болуп атат. Азыр аябай бузулуп кеткен үй-бүлөлөр көп, энелер жалгыз сүрүп аткан үй-бүлөлөр көп. Ошондуктан мындай карагандачы, албетте биз баардык жаштар жөнүндө биз азыр кеп кылбай элебиз. Биз лидерлер жөнүндө, биз ошо биздин жашообузга таасир этчү адамдар тууралуу айтып атабыз. Кайсы адамга биз үмүт кыла алабыз деп ошон жөнүндөчү. Ошон үчүн биздин аудиториябызда туура түшүнүш үчүн мен ушуну айтып коеюн деп чечтим. Негизи мындай карап турганда, пандемиядан кийин биздин азыр өсүп келе жаткан муундун өкүлдөрү бизди аябай таң калтырды. Эгерде ушу мындай бийликке барам деген жана ошо кызматты эңсеген адамдар чын эле алар жөнүндө биз азыр талкууласак, биз азыр ошо азыркы өсүп келе жаткан муун жөнүндө талкууласак, анткени булар кичине башкача өсүп келе жатат да. Ушул бул 2000-жылдан кийинки деп мен эсептейт элем, анткени алар бизге ушундай башка бир жолду көрсөттү. Ошол эле ыктыярчылар жаштардан чыкпадыбы? Ошол эле ыктыярчылар кайдыгер эместигин көрсөттү. Бизге көрсөтүп атат да, биздин муунга. Биз да аларды карап, кичине окат жасаганга үйрөнүп баштадык. Анан азыркы муунда, азыркы өсүп келе жаткан ушу муун, алар такыр башка. Биз аны деген карап туруп, булар чын эле дүйнөнү өзгөртчү муун болуп келе жатат деп ойлойм да. Анткени мен да балдарымды карап турам да, алар мага окшоп мындай ойлонбойт. Алар такыр башкача ойлонот да. Алар мындай башкаларга караганда мага бер деп турбайт да. Алар ал
мен берем деп турат. Эмне кылып берейин? Эмне кылып берейин? Жардам берейинби? Же ошо акчам жок болуп калса, анда деген мен берип турайын, менде деген сен бербедиң беле, ошону мен катып алгам. Анан акча берсең көп сарптабайт анын деген керектүү эле нерсесин алып калат. Ушундай азыркы муунда өсүп келе жатат да. Ошон үчүн деген мен ушу муун жагынан карасам деп ойлойм. Анткени биз да мурун ушул жерде эле эфир өткөргөнбүз. Поколение Z, поколение мындай өзү Next деген ошонун баары деген азыркы мындай өзгөрүүлөргө дуушар болуп атат да. Биз да ошолорду карап өзгөрүп жатабыз. Албетте биз эң башында айтып кеткен мындай сын пикирлер бул мындай азыркы калыптанган, биз мындай биз эңсеген лидерлерге тиешелүү болчу. Бирок балким үмүтүбүз ушул азыркы өсүп келе жаткан балдарга болсо керек деп. Сиз айтып атпайсызбы ушу тарбиядан депчи? Тарбияны азыркы муун алып калды десем жаңылышпайм. Анткени кичине болсо да биз бутубузга туруп келдик. Мына 2000 жылдан кийин кичине болсо да ар бирибиз балдарга кичине көңүл бөлүп баштадык. Албетте миграция маселеси да чоң таасирин этип атат. Сиз чын эле туура маселени көтөрдүңүз. Бирок көбүнчөсү азыркы балдарына кичине болсо да мындай мамилесин өзгөртүп, балдар чын эле ушу балдарды караш керек экен. Анткени ушул балдар биздин келечегибиз экен деп ойлонуп калышты да. Ооба, сиз айтканыңыздай, бирок ушул нерсени биздин коом бүгүнкү күндө баары түшүнүп жеттиби деген дагы суроо келет да. Кээ бир адамдар менен сүйлөшсөңүз айтат да, алар азыркы муунду алардын көз карашыны такыр башкача түшүнгөндөр дагы бар да. Бул муун биздин кызыкчылыктарга туура келбейт. Ооба, албетте ортодо аябай айырмачылык бар да. Ошондуктан аларды түшүнгүсү келбейт, кабыл алгысы келбейт. Аларды аябай башкача талкуулашат да. Ошондуктан аларга көбүнчө мындай мажбурлоо чараларын көргөнгө аракет кылышат да. Тыюу салууларды коюшат. Мисалы алар өздөрүнүн тандоосун, өздөрүнүн пикирин айтса, кээ бир учурларда аларды укканга деле мындай каалоосу жоктугун билдиришет да. Биз ошондуктан сиз айткандай ушул келип аткан муунду биз эртең боштук болуп калбай, ушул бойдон кайра биздин лидерлер болуп өсүшү үчүн туура шарттарды коюп беришибиз керек да. Балким алардын деңгээлине ылайык биз окуу программаларын кылабыз. Балким алардын деңгээлине ылайык жумуш орундарын түзүп беребиз. Ошондой нерсеге аракет кылбай бизде эмнегедир бүгүнкү күндө ушундай эки муундун ортосунда талашып жүргөндөй чоң ажырым болот. Анан бири-бирине кызыкчылыктары туура келбегенден улам, бири-бирини түшүнбөстүктөн улам тиги муун аларды жаман көрөт, ал муун буларга эсептешпейт, мындайча айткандачы. Балким биз бир ортодон бир пикирге келип чогуу аракет кылсак, жыйынтык мындан да жакшы болобу эле деген нерсе. Түшүнгөнгө аракет кылыпчы. Негизи ошо биз айта беребиз го, акыркы жылдары аябай көп айтат, биздин коом өзгөрдү, коом бузулду деп. Коомду түзгөн ошо чын эле баарыбыз биз. Анан ошо коомдо албетте тарбияны коомдо бериш керек. Биздин коом мындай ызы чуунун артында эле жүрүп калдык да негизи. Жаштар гана эмес, чоңдор деле, улгайгандар деле баардыгыбыз азыр мына кичине бир өзүбүздүн да эмебизди жоготуп койгонсуйбуз да, өзүбүздүн багытыбызды да. Же мындай силерде негизи мындай кандай карайт, жаштарга жол бериш керек деп мындай, же улуу муунга болгон жаштардын мамилеси силер жакта кандай азыр эсептешесиби? Мындай азыр айтып кетпедиби жаңы? Ооба, бизде негизи буякта ажы айтып өткөндөй эле ортоңку муун менен азыркы муунун ортосунда ажырым пайда болуп, түшүнбөстүктөр деген сыяктуучу. Эми баардыгын эле жаман жакка жорой берсек, дагы эле ошо жаман жак менен кетебиз да. Түшүнүп турган биз болсок, анда биз жакшы жакка түрткү беришибиз керек. Жакшы жаштардан деле учугубуз кура эмес. Баягы өзүңүз айтып өткөндөй эле ковид учурунда чакырык жасап, мен мындамын деп канчалаган жаштарыбыз жардам берип, колун сунуп, канчалаган ошол жогорку муундарды куткарышып алып калышты. Ошондон кийин жаштардын бар экени, жаштардын үнүн уга баштадык да. Керек болсо бизде жаштар деле биздин коомубузду жакшы жакка түртүп бараткан турбайбы дегендейчи.
Анан эки ажырымга келдик. Кандай кылсак, анан ким буга бул жол берип атабы, буга бул түрткү берип атабы дебестен жаштан деле жакшы нерсе чыгат. Негизичи. Ал эми мурунку муундан деле жакшы нерселер чыгып келген. Дагы да болсо жакшы ой пикирлер чыгып, түшүнбөстүктөр жоюлуп, ошо жашка болгон жардамын берип, ортодо мамиле болот да. Биздин чөлкөмдө деп айтсам, негизи эле мен байкашым боюнча, Кыргызстан боюнча азыр жаштардын үнү угулуп келатат. Иш аракети жакшы болуп келатат. Ар бир тармакта эми айтып атабыз, ооба, акча менен байланып калдык эми. Эми бул эми коом экен да. Баарыбыз аракет кылайлы, жашайлы дейт экенбиз. Бирок ошол эле деңгээлде бирок жаштар бар. Биртке акчага болсо дагы жан дүйнөсүн салган. Мурунку муундагы тарта албаган күчтү тарткан. Андан алдыда кетип бараткан муунга да жардам берген жаштар көп да. Ошон үчүн жаштарды колдоп, баягы жаштардын атын жамын алып деле кандай иштерди алып бараткандар бар. Аларга да сабырдуу мамиле кылып, биргеликте мамиле жасап иш кылсак, анда биз жаман, жакшы деп бөлүнбөй бир чекит коет элек да бул нерсегечи. Рахмат. Жыйынтыктап кетсеңиздер болот оюңарды. Мен кошумчалайт элем, бизде азыр көпчүлүк киши өзүнүн керт башын ойлоп калды да. Биз коомдо жашагандан кийин бизде баарыбызды чогулдуруп турган бир нерсе керек. Мен өзүм аялдардын волейболун уюштуруп, Кыргызстан боюнча бир топ 200дөн ашты командаларыбызчы 8 жыл болду. Мен ошонун артынан азыр бул проекттин, бул идеям көп жылдан бери эле келатат. Ушул спортту улап, мектептердин арасында ата-энелерди кошуп туруп, алардын бири-бири менен машыктырып, бири-бири менен жарыштырып, ушул сыяктуу бир долбоорум бар да. Бир жолу ооба, бир жолу аны өткөргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Мен депутаттарга да кайрылып көрдүм. Азырынча мына деп колдогон киши жок. Эгерде ошол сыяктуу бир идеологияны баштап, балки макул бул спорт болсун, же болбосо башка нерсе болсун, бирок ошону именно балдар менен ата-эненин ортосунда чогултуруп жасасак, ушул нерсе сплачивать этмек да, адамдарды жакындатып, бир жакшы фундамент түзүлмөк. Себеби спорт менен башталган фундамент бул ден соолук, бул чыйрактык, бул сергектик, бул ата менен баланы, эне менен кызды жакындаштырган нерсе. Мен оюмча бизге бир ошол жалпы коомду бириктирип турган бир жакшы нерсе керек. Нерселер. Ооба, нерселер. Ар эле эми ошо спорт менен машыкпайт да, ар кайсы адамдар бар. Бирок чын эле туура бардыгыбызды бир мындай жакшылыкка үгүттөп турган мындай жарык бирдеме болуш керек да. Ошону биз карап, ошого кичине багытыбызды буруп турсак деле жакшы болмок да. Ушул жерде бириктирип турган аябай туура айттыңыз да. Ошол жерде бизде бүгүнкү күндө коомдо ушундай бир жаштар уюмдары бар. Жаштар уюмдары аябай жаштар үчүн аракет кылып атат. Кээ бир учурда мындай жеке жаштар уюмдарын айтайын, мамлекеттик уюмдар эмес да, жекече иш алып баргандар. Ошолор аябай чоң жыйынтыктарды көрсөтүп атат. Жерлерде мисалы эң чек аралаш аймактарга чейин барып, жаштардын потенциалын көрсөтүп, аларга мүмкүнчүлүк түзүп берген уюмдар дагы бар да. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө аларга дагы бир аз мындай түшүнбөстүктөр жаралып аткандай сыяктуу да. Ошондуктан балким биз ушундай нерсени мындай ачык айкын ушинтип айтып, элдин пикирин, жаштардын оюну коомчулукка салып, талкуулабасак, анда биз мындай бири-бирибизди артыбыздан эле көрүп, оюбузду, максатыбызды түшүнбөй жүрө беребиз да. Ошондуктан ушул сыяктуу талкуулар көбүрөөк мындай аянтчаларда, жерлерде жаштардын пикирини жеткизген иш-чаралар дагы көбүрөөк болуп туруш керек. Ошондо гана биз эми айтпай койгонубуз менен, ооба, биздин жетишкен жаштар көп деп жүргөнү менен калгандар көмүскөдө калып барып атпайбы? Ошондуктан биз ушундай алардын үндөрүн жеткизип тура турган көпүрө дагы керек да. Демек биз айта беришибиз керек. Мындай келечекке умтула беришибиз керек. Буйруса биз ушундай аракетибизден улам туура бир келечек билимдүү жаштардын колунда дейт да. Ошондой жаштарды эртеге көрө алабыз деп ойлойм.
Силерге ушу чоң ыраазычылык билдирем, өзүңөрдүн оюңар менен бөлүшкөн үчүн. Сиз туура айтасыз. Коомду өзгөртүш үчүн ошо коомду түзгөн адамдардын аң сезимин өзгөртүш керек. Аң сезимин өзгөртүү бул ар бир мындай мүмкүнчүлүк сайын айтып туруш керек да. Эгерде биз туура эмес айтып атсак, ошону да бизге көрсөтүп, анда туура жолун айтып туруш керек да. Азыр албетте бул эфирдин алдында комментарийлер болушу мүмкүн. Биз баардык комментарийлерге ачыкпыз да. Анткени бири-бирибиз менен баарлашып турбасак, биз жолду тандай албайбыз. Биз бири-бирибизди албетте сындашыбыз мүмкүн, жаштар мындай, улумун тигиндей деп. Бирок ошол эле кезде баардыгыбыз бир коомду түзүп жатканыбызды унутпайлы. Анан баардыгыңыздар үчүн ушу мен ийгилик каалайм, ушул жашоодо жакшы балдарды өстүрүп, сиз туура айттыңыз, баардыгы үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөнү бекемдеп, ошо үй бүлөдөгү балдарды биз азыр колубуздан чыгарбастан ошо балдарга жакшы мындай тарбия берсек, балким келечекте ошо биз үмүт кылган жаштар өсүп, анан ошондо биз сыймыктанып калабыз деген бир чоң жакшылыктарды үмүт кылып туралы. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Тет жактан бери ушул жерге чейин келип, өзүңөрдүн оюңарды билдирип, коркпой позицияңарды айтып турган үчүн рахмат. Келип тургула. Биздин эфир дайыма силер үчүн жарыкты ушуну күйгүзүп берип турат. Аянтчабыз дайыма даяр. Биз менен ушу Барчын Аманова, Энелер Лигасы коомдук фондунун төрайымы Жаңыл Расулжан кызы Заманбап эл аралык университетинин окутуучусу болду. Жалал Абадтан бери келди. Жана ошондой эле Айчүрөк Баргимикова аялдар демократиялык тармагынын мүчөсү болду. Таластан бери келип жатат. Аман эсен жетип алыңыздар. Рахмат, ийгилик силерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биз да эфирди жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли сказать?